Салам достор, силер менен Мирлан, Чикаго шаарынан. Силерге бир маалымат айтып кетейин. Ушу көбүнчө мага суроо берип атышат. CBP1 менен өткөндөр грин карта ойногонго мүмкүнчүлүгү барбы депчи. CBP1 менен өткөндөрдүн грин карта ойногонго мүмкүнчүлүгү бар, бирок менин билишимче отказ берет да, даже уткан күндө деле отказ берип коюшу мүмкүн. Себеби бул жерде дагы мындай момент бар да, эгер силер CBP1 менен келип туруп 589 тапшырган болсоңор, силер ойной албайсыңар. Эгер 589 тапшыра элек болсоңор, катышсаңар болот, бирок ал дагы гарантия эмес да, силер уштуп эртеңки күнү силер грин карта аларыңарды. Ал жерде өзүңөр билесиңер да, туугандар. Грин картанын өзүнүн шарттары бар да. Ал жерде кайсы мамлекеттер грин карта менен ойнойт, баягы өзүнүн средний образование боюнча жанакы трудовой стаж, не иметь судимости, визовые нарушения деген болбош керек. Ошондой бүт шарттары бар да. Анан эми бул жерге экинчи маселеси, бул Мексикага визовый нарушение менен кирип келдиңби, же болбосо нарушениясы жок кирип келдиңби, бул экинчи маселе. Ушундай сыяктуу көп маселелер бар. Ошол себептен менимче бул ошо именно биякта CBP1 менен киргендерге грин карта ойнош бул практика жүзүндө мындай жок, андай болгон эмес деп айта албайм. Бирок практика жүзүндө муну эч ким так айта албайт экен. Практика жүзүндө муну кылсаңар болот. Бирок менимче көп юристтер менен акылдашып кеңешсем, ушундай деп жооп беришти: вам будет отказано депчи. Ошондой эле туугандар, дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Грин карта утуп алып, бирок баягындай через өзүнүн собеседованиясын күтпөй эле через Мексику келип алгандар да бар экен. Даже ошолорго отказ берип атыптыр. Алардын дагы соттошуп, анан доказать этип, и то не факт, что они выиграют, соттон утуп чыгарыначы. Ошондой да случайлар болуп атат. Эми грин карта катышуучуларына ийгилик. Ал эми силер көбүрөөк лайктан басып, жана подписка кылганды унутпайбыз. Кудай буйрса, дагы көп видеолорду чыгарып турабыз. Көрүшкөнчө.